Саламатсыздарбы? Махат экени мен биринчи тааныштырып койсом да. Бул эжекебиз аябай ушул Новосибир шаарында миграцияда эмгектенип жүргөн ата-энелерди, балдарды, окуучуларды китеп көйлөгө, китепти сүйүүгө, китеп окурмандарын топтоп, өзү аракет кылып агайыбыздын китептерин жайылтууга аябай аракет кылып жаткан эжекелерибизден бири эң мыкты жайылтууду уюштуруучу деп эсептеймин. Махабат эжекебизге азыр сөз беребиз. Аябай өзү дагы толкундан турат, аябай айтуучу сөздөрү дагы бар болсо керек. Анда эмесе Махабат эжекебизге сөз беребиз. Эскертейин, 2 минутанын ичиге бүтүрө турган болгула. Адам көп, али негизги темага кире элек. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы агай? Менин айтарым биринчи эле сизге ден соолук каалайм агай. Көп сүйлөбөйм, сизге ден соолук каалайм. Бүт энелерге, иштерге ийгилик каалайм. Мен өзүм энемин, мугалим эмесмин, бирок агай бухгалтермин. Бирок сиздин китебиңизди окуп, өзүмдөн өзүм ушуну жайылтып, ушу элдер көрсө окуса экен деп жүгүрүп жүрөм. Мына азыр дагы бүгүн дагы бир магазинге келип, Кыргыз эженин магазинине сиздин китептериңизди алып келип, ошол жерге таштап сунуштадым. Ушуну мен номерим дагы бердим. Сен ушуну сатууга коюп бердим, жайылтып бер деп. Менин өзүмдүн гана немем бар агай бу жерде. Ошол бардыгыңыздага ишиңиздерге ийгилик каалайм агай. Эми бир гана күтүп атканыбыз Новосибирге келип кетсеңер бир күн. Дагы бир сөз, эжекебиз бир адамдан бир китеп долбоорун дагы уюштуруп жатат. Азыркы күндө Новосибир шаарында үйлөнүп жаткан жаш үй бүлөлөргө китептерди тартуулап белекке берип жатат. Эрлан агайыбыз айткандай, калпак жолук эмес, Махабат эжекебиз өзүнүн сонун китептерин тартуулап белекке берип жатат. Агай, ошону туура эле ошону неме кылып атам агай. Бул долбоордун эң мыкты жайылтуучусу, ыктыярчы жаш окуучу кызыбыз Асема кызыбыз дагы сонун ийгиликтер жаратып, өзүнүн ыктыяры менен миграцияда жүргөн ата-энелерге, өзүнүн досторуна, курбуларына жайылтууга аракет кылып жаткан кези. Баарыңыздарга чоң ыраазычылык билдирем. Сара эки сөз айтып коеюн, эмекечи мынау Махабат эле Нургулго эми энемекти эмди өзгөндөн баштап Новосибирскке жетип калды, Россияга барып. Жакшы тажрыйба алды. Ал эми Махабат болсо ошо угуп эле, ушу китептерди азыр айткандай окуп чыгып эле, шуну жайылтайын, шуну элге жеткизейин деп жүргөн ак ниет, ак көңүл кыргыз инсандарынын бири да. Махабат, сизге терең ыраазычылык жалгасын. Эми биз силердин Новосибирск шаарында мигранттардын арасында мусапыр болуп жүргөн жерде жүргүзгөн ишиңиздерге дайым таазым кылабыз. Рахмат агай. Силерди Кудай колдосун, эсен аман иштеп, эл журтуңарга кегиле, тапканыңар жакшылыкка буйрсун. Рахмат. Рахмат. Айтканыңыз келсин. Агай, 1 минут дагы сөзүм жетсемби? Гүлсара, 1 минут. Менин кызым орус мектепте окуйт. Айым китебинин орусчасыны алдыргам. Анан ошону кызым окуп чыгып, 2 жолу окуп чыкты. Бирок жөн китеп окута алган эмесмин да ушуга чейин. Окуп чыгып анан мени үйрөтүп атат. Бул китепте мынтип жазылыптыр деп мага түшүндүрүүгүн айтып берип, анан китеп сатканы кызым чыкты. Мен клиентимде ким китеп алам десе, кызым жеткирип берет. Сүйүнүп жүрүп жеткирип берет. Ошол агайдын китебинин аркасынан менин кызым китеп окуганды үйрөндү, адат кылып алды. Рахмат агай. Жакшы, рахмат Махабат. Рахмат. Махабат эже дагы баягы билим, тарбия, баалуулугун биринчи өзүнүн баласына жеткирип алып туруп, анан башкаларга Рахмат. Кийинкиси Динара Сарбашева эжеке